Эгер сиз дагы 230 чарчы метрлик 2 этаж үйдө эч бир отопление колдонбой ушундай кыштын кыраан чилдесинде кантип жылуу жумшак жашаса болот экенин көргүңүз келсе, ушул видеону биз менен аягына чейин көрүңүз. Саламатсыңар урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Военный Антоновка конушуна келдик. Бул жерге деген биз 2023-жылы Алтынбек байкебизге заңыраган болгон, менин артымда турган 2 кабаттуу 230 чарчы метрлик үйдү куруп бергенбиз. Азыр болсо 2025-жыл, 2024-жылы да ушундай кар жаап, борон чапкын болуп турган учурда биз ушул видео жөнүндө тартып кеткенбиз обзор. Азыр болсо толугу менен отделкасы бүтүп, кардарыбыз ичинде кышты кыштап жаткан учурда дагы силерге бир кенен обзор тартып берели дедик. Мынакей биз азыр прихожкага кирдик. Прихожкага киргенде, өзүңүздөр көргөндөй бул жерде дайыма биз өзүбүздүн бүт эле объектибизге ушундай кылып автоматтарды коюп кетебиз. Мынакей бул жерде автоматтар дайым турат. Ар бир комнатага, ар бир бөлмөгө, ар бир точкага өзүнчө провод барылгандагы медный монолитный кабель колдонгонбуз. Ар бири өзүнүн сечениясына жараша, мисалы холодильникке десе, холодильникти гана көтөрө алчу провод барат, ал жерге башка нерсе колдонгонго болбойт. Эгерде сиз башка нерсе колдонсоңуз, автомат бул жерден сиздикин өчүрүп салат дагы, сизди дагы туура колдонгонго үйрөтөт. Мына бул жерден электрощиттен тышкары дагы өзүңүздөр прихожкага кирсеңиздер, прихожка кенен абдан. Бул жерге кааласаңыздар, мынакей байке пуф коюп койгон экен, бул жерге отуруп бут кийим кийгенге, жана ошондой эле бул жерге полка жасап, стиралканы да ушул жерге чыгарып койгон да. Бул жерге болсо немеси турат, раковина да коюп койсо болот. Кааласаңыздар, үйдө кирип чыгып кетип баратканда туалетке гана кире бербестен ушул жерден дагы кол жууганга аябай ыңгайлуу болот. Анан эми бул бисмилла деп туруп азыр үйдүн өзүнүн негизги бөлүгүнө кирели. Мынакей бул прихожка, өзүңүздөр көргөндөй сонун болгон заңыраган кыргыздын колорити менен эшиктер коюлган экен. Бисмилла деп туруп биз үйдүн негизги коридоруна кирдик. Мынакей бул үйдүн негизги коридору. Бул үй жөнүндө биз 2023-жылы салып бергенбиз үйдү. Үйдү болсо биз 2023-жылдын кышында дагы келип обзорун тартып кеткенде, ал видеону көрсөңүздөр болот. Бул жерде болсо шпаклевкасы тартылып, гипсокартон чапталган бойдон тапшырып кеткенбиз да. Ал эми бул отделочный ички жасалгылоо иштерин болсо кардарыбыз өзү жасаткан. Өзүңүздөр көргөндөй обои чаптаган экен, көк түстөгү мындай болгон атайын светодиодный лампочкаларды койгон, түз болгон. Жана ошондой эле парящий потолок жасап кеткен. Эми биз үйдүн немелерин көрсөтсөк, биринчи бөлмө санузул экен бул жерде. Оң жак бетибизде санузул, мынакей душевой кабинасы менен. Жана ошондой эле бул жерде немеси бар. Унитазы бар. Жана бул жерде кенен болгон кол жуучу раковинасы бар. Бул киргенде эле оң жак бетинде санузул турат. Андан кийин болсо биз үйгө киргенден сол жак бетине кирсек, мынакей бул ата-эненин уктоочу бөлмөсү. Мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Абдан кенен. Бул жерге 2 кишиге ылайыкталган кровать дагы баткан. Жана ошондой эле кичинекей балага ылайыкталган дагы кровать ылайыкталган. Бул жерде будуары бар. Жеңебиз эгерде боеном же наркы бирки кылам деп кечинде эртең менен көчөгө чыкканга даярданганга. Жана ошондой эле бул жерде телевизор да коюлган да. Бул жерде болсо шкаф турат. Дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, бул 230 чарчы метрлик үй болсо дагы как такой эч бир отопительный система коюлган эмес экен. Мынакей азыр бул жерде бир жылыткыч турат. Байкап эстеп калгыла. Биринчи жылыткыч. Андан кийин болсо биз кайра коридорго чыктык. Коридорго чыккандан кийин болсо биз эми зал бөлмөсүнө кирели. Мынакей. Бул зал
бөлмөсү өзүңүздөр көргөндөй абдан кенен. Кааласаңыздар бул жерге чоң конок тосуучу стол койсо болот. Бул жерине болсо көрсөңүздөр болот, абдан эле кенен. Бул жерине атайын биз ТВ зонага деп эме калтырып кеткенбиз точкаларды. Керекте кааласа кардарыбыз бул жерге телевизор коюп, диван коюп, бул жерде как гостевой зона катарында колдонсо болот да. Андан кийин болсо биз кайра коридорго чыгабыз. Коридорго чыккандан кийин көрсөңүздөр болот, мынакей лестницанын дагы биз темир каркасын жасап, бул жерге лайыктап кеткенбиз дагы. Калган иштерин болсо бизге кардарыбыз өзү талабына жараша, вкусуна жараша, жана каражатына жараша жасап алган. Бул лестницасы да толугу менен бүткөн. Эми биринчи этажда бул үйдө дагы эмне бар деген суроого биз азыр силерге көрсөтүп беребиз. Мынакей бул жак түз киргенде бул кухня бөлмөсү да. Өзүңүздөр көргөндөй кухнянын ортосунда чоң островок турат. Бул жерде болсо кухонный стенка турат. Мынакей сонун болгон рельсовый освещение коюлган экен. Жана монда болгон модный лампочкалар коюлган. Мунун баарын тең кардарыбыз өзү отделка жумуштарын жасап атканда тандап алган. Анан бул жерде болсо советский газ плита турат экен. Бул советский газ плитанын дагы күнү бүткөн экен. Бул мындайча айтканда замандын талабына жараша технологиялар өнүгүп жатат, өркүндөп жатат. Ошондой эле бул дагы уже көчөгө чыкканын даярдап атыптыр. Жакын арада уже көчөгө чыгып кетет. Ошондой сыяктуу эле сип панель дагы кээ бир технологияларды көчөгө чыгартып, мындайча айтканда Кыргызстанды ээлеп жатат десек адашкан болбойбуз да. Эми бул жерде кухня, тамак жасаачу гана зонасы, ал эми ар бир үйдүн кожойкеси кыялданган нерсе. Бул бир гана кухня болбой, кухнянын эле жанында өзүнчө столовый зона болсо деген, ашкана зонасы болсо деген кыял болушу мүмкүн. Мынакей биз азыр ашкана зонасына кирдик. Бул жерде биздин үйдүн ээси Алтынбек байкебиз үй бүлөсү менен сонун чай ичип атышат. Мынакей көрдүңүздөр, абдан кенен. Конокту эле сиз милдеттүү түрдө атайын конок тосуучу бөлмөдөн тоспой, бул жерден деле анча мынча конокту кетире берсеңиз болот дагы. Жыйнаганга, колдонгонго абдан ыңгайлуу да. Баса белгилеп кетчү нерсе, биз ушул башында проектиде бул жерде болсо негизи летний терраса болмок. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерге эшик калтырып кеткенбиз. Дворго чыгып кетсе болот, жана ошондой эле бул жакта эшиктен болсо биз очокканага чыгып кетсек болот. Анан кийинчерээк Алтынбек байке менен кеңешип, биз бул жерде ашканага айлантабыз деп, анан ашканага айланып кеткенбиз. Азыр видеодон көргөнүңүздөй сонун болгон ашкана кыштын кыраан чилдесинде жипчилүү отурушуп чай ичип атышат. Эми биз сиздер менен азыр экинчи этажды көрсөтүп берели. Мынакей биз азыр лестницанын менен экинчи этажга көтөрүлүп келатабыз. Өзүңүздөр көргөндөй лестницанын терезеси турат, жана ошондой эле бул жерге болсо сонун атайын мындай декоративный элементтер менен кооздоп кетишкен экен да. Биз мынакей экинчи этаждын коридоруна көтөрүлдүк. Коридоруна көтөрсөк, коридордун атаманы бар экен бул жердечи. Ассаламу алейкум, кел. Кандайсың атаман? Учурашып боло. Ушу коридорду сен кармайт окшойсуң да? Эми үй жөнүндө айтып берсек, мынакей бул жерде экинчи этаждын дагы санузулу бар. Мынакей экинчи этажда дагы өзүнүн душевой кабинасы бар экен, мында болгон. Жана ошондой эле бул жерде раковина турат, унитаз турат, сонун болгон аристон турат. То есть замандын талабына жооп берген бүт нерсе бар. Эми өзүңүздөр деле видеодон көрсөңүздөр болот. Бул жерде абдан көп бөлмөлөр бар. Биз эми нол оң жак бетиндеги бөлмөдөн баштайлы. Бисмилла деп биринчи бөлмөгө кирдик. Мынакей бул сонун болгон биринчи бөлмө экен. Кааласаңыз уктоочу бөлмө кылсаңыз болот. Кааласаңыз мынакей кардарыбыз бул жерге сонун кылып төшөктөрдү жыйып койгон экен. Жана конок тоскондо конок уктоочу бөлмө кылып дагы колдонсоңуз болот. Биринчи уктоочу бөлмө. Биз азыр эми экинчи кабаттагы экинчи уктоочу бөлмөгө кирели. Мынакей бул экинчи уктоочу бөлмө. Бул жерде да сонун кылып обойлордун ар бир бөлмөнүкүн өзүнчө тандашкан экен. Сонун болгон паластарды тандап салып алышкан. Эми биз үчүнчү уктоочу бөлмөгө кирели. Мынакей бул жерде үчүнчү уктоочу бөлмө. Өзүңүздөр көргөндөй ортосуна балдар сабак окуп даярданышат экен. Эки кровать бар экен балдарга уктаганга. Жана төртүнчү уктоочу бөлмөгө кирип атабыз. Бул экинчи этаждагы төртүнчү уктоочу бөлмө. Ал эми биринчи этажда дагы бир уктоочу бөлмө бар. Ошону менен бизде бул үйдө 5 уктоочу бөлмө. Өзүңүздөр көргөндөй абдан кенен. Кээ бир учурда бизде кардарлар айтып коет, бизге кыргыз бөлмөсү керек болот депчи. Биринчи этаждагы уктоочу бөлмөнү кааласаңыз
кыргыз бөлмө, эт тартуучу бөлмө кылып алсаңыз болот. Жана ошондой эле экинчи кабатта бизде ушул жерде да абдан сонун болгон бөлмө бар. Бул бөлмө болсо кааласаңыз сиз төшөк жыйма кылып койсоңуз болот. Кааласаңыз чакан кабинет кылып алсаңыз болот. Намаз окуучу жай кылып койсоңуз болот. Бул эми сиздин эмнеге керек десеңиз, ошого ылайыктап жасай берсеңиз болот. Же болбосо балкон кылып алса болот. Жана ушул бөлмөдө могул жерде көрсөңүздөр болот. Атайын люк калтырылган. Ушул люктан керек болсо биз чатырга чыгып кетсек болот. Биз бул үйүбүздү 2023 жылы салып бергенбиз кардарыбызга. Ал эми 2025 жылы келип азыр обзорун тартып атабыз. Сөйдөн да кардарыбыз уже ушул 2024 жылы ички жасалгылоо иштерин бүтүрүп, ичинде жасап жатат. Буга чейин чыккан бул видеонун астында да биздин кардарлар аябай көп комментарий калтырган. Үйдүн толугу бүткөндөн кийин дагы бизге ушул үйдүн проектисин бүткөндөн кийин да тартып бергилечи депчи. Анан эми баарыңыздарды кызыктырган суроо болушу мүмкүн. Бул канча каражат сарпталат деген суроо болушу мүмкүн да. Мисалы биз ушул үй жөнүндө маалымат берип кетсек, биз ушул үйдү под евро ремонт деген деңгээлге чейин салып бергенде 90% жумушу толугу менен бүткөн болот. Ошол деңгээлге чейин салып бергенде 2023 жылы 4,5 миллион сомго салып бергенбиз да. Албетте 2023 жылдан бери баарыңыздар билгендей базар ордунда турган жок. Базардагы материалдар кээ бирлери кымбаттап, кээ бирлери арзандады. Бирок эми курулуш материалдары арзандаганын үстүндө эмес, көтөрүлгөндүн гана үстүндө. Өзүңүздөргө баарыңарга маалымат болгондой, ошол себептен бүгүнкү күндө биз 2023 жылы 4,5 миллионго салып берсек, 2025 жылы ушул үйдү салдырам десеңиз, под евро ремонтко то 5 миллиондун плюс минус тегерегинде айланып калат. Себеби дегенде бааны биз сиз менен гана такташкандан кийин чыгат. Мисалы, сиз менен биз фундаменттин бийиктигин канча кылдык, 1 метр кылабызбы, 60 сантиметр кылабызбы, ошондон дагы баа өйдө ылдый болот. Жана ошондой эле биз дубалдын бийиктигин бул үйдүн проектиси боюнча биринчи этаж 3 метр болгон, экинчи этаж 2,80 болгон. Сиз балким биринчи этажды 3,20 кылам деп калышыңыз мүмкүн, экинчи этажды 3 метр кылам деп калышыңыз мүмкүн. Баа дагы ошого жараша айырмаланат да. Ошонун баарын сиз менен такташкандан кийин таза сиздин тандооңузга жараша так баа келип чыгат.